Ассаламу алейкум, урматтуу ишкерлер, талас тургундары. Мен сиздерге сатыкка чыккан алтын казык соода борборунун зданиясын тартып бермекчимин. Дареги Кара Бура районунда, автобекеттин эле ылдыйраак жагында, трассадан бурулган эле ушул автобекеттин поворотунан 100-150 метрден эле сол жак бетте ушул здание алтын казыктыкы. Ушул трассанын боюнда, трасса менен нары центрге түшө турган трасса туугандар. Лайк басып колдоп коюңуздар, мен сиздерге бардык маалыматтарын айтып берейин. Бул алтын казык супермаркети бул жакта иштеген жок, салынгандан баштап эле бул арендада иштеп жатат. Азыр ошол лекар дарыкана менен секонд-хенд арендада иштеп жатышат. Мынакей караңыздар, дарыкана менен секонд-хендтин ал иштеп жаткан жалпы аянты мына ушул магазиндин узундугу 18,5, ширинасы 11,5. Жалпы болжол менен 210 квадрат. Мынакей ушул секонд-хендтин дарыкананын экөөнү иштеп жаткан чогуу аянты 210 квадрат. Ушул жакты өзүнчө бөлүп сатып алсаңыздар да болот. Арча склад бар, складын мен сиздерге тартып берем. Ал жакты да өзүнчө алсаңыздар болот. Калуучулар чогуу алсаңыздар да болот. Бул жак склады туугандар азыр Автомир унаа тетиктер дүкөнү арендага иштеп жатат. Учурдан пайдаланып, уну айдоочулардын да эсине жарыя кылып кетмекчибиз. Мынакей ушул японский жана германский машиналарга жана аксессуарлардын баары кирген. Бул туугандар здание жалпы 4,5 сотикте жайгашкан. Бул жак склад жагы өзүнчө ворота менен өзүнчө двор. Асты үстү өзүнчө 210 квадраттан. Бул жактын да размери китеби боюнча узундугу 18,5, ширинасы 11,5. Ошондо жалпы асты үстүн кошкондо 440 квадраттын ушундай тегерегинде мынакей сиздерге учурдан пайдаланып ушул тетиктерди тартып берип коеюн. Мынакей аксессуарлардын, запчасттардын кеңири түрү. Бул эми автомобилди билесиздер, Таласта чоң точкалары бар. Бул жакка дагы ачышты. Мынакей уну айдоочуларга дагы жакшы реклама болуп кетти деп ойлойм. Лайк басып коюңуздар. Бул жагында мен сиздерге тартып берем. Мынакей бул эки эшик, асты үстү менен офис. Подвалга мынакей ушул жагынан киресиздер, ошо лестницанын асты менен. Бул лестница менен ошо офиске көтөрүлөт. Ал жакка азыр жабык экен, мен сиздерге тартып бере албайм. Бирок астын тартып берейин. Асты менен үстү экөөсү бир размерде. Узундугу 7,5, бул ширинасы 3,5. Болжолу 25 квадраттан, асты өзүнчө, үстү өзүнчө 25 квадраттан, экөөнү кошкондо 50 квадраттын тегерегинде. Бул жактары двору мынакей кенен көрүп атасыздар. Навес жасалган. Баасына келейли анда эмесе. Баасы туугандар арзан айтып атат, менин оюмча квадратын $350. Эгер сиздер бир түйүн ачам десеңиздер, бир жер сатып алып, кайра ушундай бүгүнкү күндө строй материалдын кымбатын көрүп атасыздар. Кура турган болсоңуздар, bundan да кымбат чыгып кетиши мүмкүн. Варианттар бар деп жатат. Эгер кызыккандар туугандар төмөндөгү байланыш номерге чаласыздар. Бул видеону жакындарыңыздар менен сөз түрдө бөлүшүп коюңуздар туугандар. Лайк басып, колдоп турганды унутпаңыздар туугандар. Келерки чыгачка чейин сак саламатта болуңуздар.